Так, кыз канча жашта? 4,5 жашта. 4,5 жашта. Так, эмне койгон ЗРР, ЗПРР, РАС? ЗРР кошкон, Так, канча жашында байкагансыңар? Бул өзү ДЦП деп диагноз койгон. 3 жашында баскан. Эми ДЦПдан азгыч чыгып калдык. Азыркы диагнозу ЗРР да. ЗРР. Так, эмнелерди жасабачу? Азыр мына биздин лечениядан кийин эмнелерди жасап калды? Команда бергенде түшүнбөчү. Азыр мына лечениядан кийин команданы аткарып калды. Так, мисалы биз үйдө шлепка кийгенди билбейт элек, ушул жерге келгенден бери кызым өзү шлепкасын кийип калды. Так, сөз сүйлөйт беле? Апа дейт. Апа деген сөзү бар. Так. Анан тамак ичкенди кандай билдирчү эле? Тамак ичкенде мен колуман жетелеп алып көрсөтөт. Бирок мен могу жерге келгенден бери кой тамактарды өзүнө коюп берип коет, каш менен жеп алып атат. Өзү жеп алып атат. Ошондо. Так. Анан сөз кошту, кошо элекпи башка сөздөр? Сөз кошо элек. Сөз кошо элек. Анан кече банан жегиси келиптир. Мен сүйдүрүп барып бананды көрсөттүм. Бананды жеп бүткөндөн кийин калган мусорго сал десем, ошо мусор челектерди барып мусорго салды калганчы. Түшүнүк пайда болду. Эми мунун оозу жыттанчу беле, жыттанбачу беле? Оозу жыттанбаган эмес, байкаш эмесмин. Хорошо. Так, ичи катчу беле? Ичи катчу. Жакшы. Мейли, демек, дагы эң негизгиси, значит, силер бизден чыккандан кийин кагаз менен жашайсыңар. 5 көйнөгүн токтотуп ал. Сен азыр үйдө элесиң да? Мына көйнөгүнү, мына карачы, футун берип апа деп карады атат. Эң негизгиси 5 көйнөгүндө, эми конечно ич менен дем ала албайт, аны чыгарып салсак 4 көйнөгүн сөз жасап турасыңар да. Безге массажды, курсакка массажды, тамак жерин астында колдун астын түртүп, тамак ичкенден колду көтөрүп, ойноп атат муну менен тамашалашып. Массажы сейжеси менен тамашалашып ойноп атат. Анан тамакты бузбайсыңар, суу ичкенди бузбайсыңар. Октябрда силерди күтөм. Кудай буйрса, ага чейин дагы жакшы нерселерди көрөбүз. Мейли, урматтуу мекендештер, мына мен бүгүн атайын ушул 3 ошто жаткан 3 кичинекей балдарды атай чыгардым, себеби сизде эме барбы, сизде жыйынтык барбы деп көп сурай беришет да. Анан мен деле келип эле кетип калган үчүн убактым болбой атты. Мына азыр как раз силер өздөрү эмелерди өздөрү сүйүп биз айталы жыйынтык деген үчүн мына тыжардым. Урматтуу мекендештер, натуралдык ыкма менен дагы дарылоо менен биз ушул оорулардан чыгып кетебиз деген өтө чоң Кудайдан тилейбиз. Мына Кудай өзү шифасын берип атат, биз жыйынтыгын көрүп атабыз. Сиздерге мен ден соолук каалайм.